Америкалық автомобиль өндірүүчү Aleph Aeronautics компаниясы дүйнөдө биринчи жолу унааларын жерде жана абада айдоого уруксат алды. Бул тууралуу аталган компания расмий баракчасында билдирди. Маалым болгондой, модель А деп аталган унаа толугу менен электрдик жана эки орундуу. Компаниянын айтымында жакында алар унаалардын учууга жарактуулугун тастыктаган атайын сертификат алган. Алар мындай унааларды жол кырсыктарын алдын алуу үчүн чыгарып жатканын билдиришкен. Жерде 322 чакырым аралыкка чейин айдалса, абада 177 чакырым аралыкка чейин учалат. Ошондой эле анын вертикалдуу учуп конуу жөндөмү бар. Ал эми мындай өзгөчө унаанын баасы $300 000 түзөт. Учурда модель А унаасын 2025 жылы сатыкка чыгаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканы айтылууда. Кече 3-июлда Япониядагы катуу жааган жаандан улам сел жүрүп 500 000ден ашык адам эвакуацияланды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, Япониянын түштүк батышындагы Кюсю аймагында катуу жааган жамгырдан улам сел жүргөн. Анын натыйжасында аталган аймакта жашаган 587 000 адам эвакуацияланган. Басылманын берген маалыматына караганда, Куруме, Яме, Кумамото, Огуни, Мифуне, Коси, Кукайо, Такачихо, Кита, Кусу шаарларынан тургундары башка аймакка көчүрүлгөн. Табыгый кырсыктан жабыркагандар катталбаган айтылууда. Ал эми Япониянын метеорологиялык агенттиги Фукукуа, Сага, Кумамото, Аути, Миядзаки жана Ямагути райондорунда да сел жүрүү коркунучу бар экенин эскертип жатканы кабарланды. Кумамото аймагынын өкүлдөрүнүн айтымында катуу жааган жаандан улам Сирикава жана Мифуне дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүп кеткен. Натыйжада Ямато шаарында 37 метрлик көпүрө кыйраган. Оштун Карасоо районуна караштуу Кашкар кыштак айылында жайгашкан жеке менчик Россия нефть базасында өрт чыкты. Кырсык тууралуу билдирүү 3-июлда саат 18:20 кабарланганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Кабарлангандай, жалын саат 19:01 толугу менен өчүрүлгөн. Өрт кырсыгынын кесепетинен бензин сордуруучу насос оор жүк ташуучу DAF үлгүсүндөгү автоцистернасы күйгөн. Мындан сырткары 2 адам жаракат алган. Учурда алар медицина кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Кырсык келип чыгуу себептери такталууда. Бүгүн 4-июлда Кишинев шаарынын аба майданында ок чыгарган тажикстандык жаран алган жаракатынан улам ооруканада көз жумду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалым болгондой, Рустам Ашуров 23-июнда Тажикстандагы Ариен банктын жетекчисинин орун басары Шухрат Исматуллаевди урдоого катышкан деген шек менен эл аралык издөөдө жүргөн. Ал Туркия аркылуу Молдовага барып, андан соң Европа өлкөлөрүндө калууну көздөгөн. Бирок Кишинев шаарындагы аба майдан паспорт көзөмөлдөө кызматкерлери аны Молдовага киргизүүдөн баш тартып, өз өлкөсүнө кайтарууну чечишкен. Каттоо үчүн бара жаткан жолдо Ашуров полиция кызматкерлеринин куралын алып ок чыгарган. Жыйынтыгында аэропорттун коопсуздук кызматкери менен бир жүргүнчү жаракат алып, окуя болгон жерде көз жумган. Ал эми тажикстандык жаран жүргүнчүлөрдү барымтага алууга аракет кылганда ага ок тийип ооруканага жаткырылган. Көп өтпөй Ашуров алган жаракатынан улам каза тапкан. Ал эми бүгүн 4-июлда Молдова өкмөтү аба майданда каза болгондорду эскерүү үчүн улуттук аза күтүү күнүн белгилеп жатат. Бүгүн 4-июлга караган түнү Азербайжанда катуу жер титирөө катталды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалым болгондой, жер титирөө Азербайжандагы Каспий деңизинин жээгинде катталган. Азербайжандын республикалык сейсмологиялык кызматынын маалыматына караганда, жер титирөөнүн очогу Хачмаз аймагынан 80 чакырым түндүк чыгышта жайгашкан. Азербайжандын өзгөчө кырдаалдар министрлиги бул аймакта эч кандай кыйроолор болбогонун билдирген. Аталган өлкөнүн жергиликтүү басылмалары Каспий деңизинде күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө болгонун, жер титирөө Бакуда да, Азербайжандын башка аймактарында да сезилгенин жазып чыгышты. Ошондой эле Азербайжан өкмөтү калкты мындан дагы катуу жер титирөө катталышы мүмкүн деген жалган маалыматтарга ишенбөөгө чакырып жатканы айтылды. Бүгүн 4-июлда президент Садыр Жапаров Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин кезектеги 23 саммитине онлайн катышат. Бул тууралуу президенттик администрациядан билдиришти. Расмий маалыматтарга караганда, Индиянын төрагалыгы алдында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун бул саммитинин ишине мүчө мамлекеттердин тагырагы Кыргызстан, Индия, Казакстан, Кытай, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандын башчылары, ошондой эле Иран,
Кыргызстан, Беларустун, Монголиянын башчылары катышат. Мындан тышкары иш-чаранын катышуучуларынын катарында 6 эл аралык жана регионалдык уюмдардын жетекчилери дагы бар. Саммитте Иран Ислам Республикасы Шанхай кызматташтык уюмуна толук кандуу мүчө мамлекет макамыналары дагы белгиленмекчи. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеништүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеништүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.